саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге логарифма жана анын касиеттерин түшүндүрүүгө аракет кылам. Логарифма деген эмне? Мисалы, 2-ни өзүнө 4 жолу көбөйтсөк 16 саны чыгат. 2-ни өзүнө кайрадан көбөйтпөстөн биз бул туюнтманы кыскараак кылып жазсак болот. Мисалы, 2 4-чү даражада 16га барабар болот. Бул даража түрүндөгү жазуу ушул эле туюнтманы биз логарифма тилинде жазсак болот. Негизи А боюнча Б'нын логарифмасы C'ге барабар. Бул жерде А бул негиз. Аны С даражасына көтөрсөк, Б саны чыгат. Мисалы, негизи 4 боюнча 64-түн логарифмасы канчага барабар болот? Бул жерде мындай суроо турат. 4-тү кайсы даражага көтөрсөк, 64 саны чыгат. Албетте 4-тү 3-чү даражага көтөрсөк 64 саны чыгат. Логарифмдердин өзүнүн шарттары бар. Алар абдан маанилүү. Биринчи шарты А сөзсүз түрдө оң сан болуш керек. Эгерде А терс сан болуп калса, негизи -5 А боюнча 625-тин логарифмасы маанисиз. Анткени -5-ти кайсы гана даражага көтөрбөйлү 625 саны чыкпайт. Экинчи, Б саны дагы оң сан болуш керек. Эгерде терс сан болуп калса, негизи 3 боюнча -27-тин логарифмасы маанисиз. Мисалы, 3-тү 3-чү даражага көтөрүп көрөлү. Бул 27-ге барабар болот. Бул оң сан. Бирок 3-тү кайсы гана даражага көтөрбөлү биз терс 27-ни чыгара албайбыз. Келгиле эми логарифманын касиеттерине өтөлү. Мен логарифманын негизги 5 касиетин жаздым. Биринчи касиети негизи А боюнча 1-дин логарифмасы 0га барабар. Ар бир сан 0-чү даражада 1ге барабар болот. Ошондуктан 9 0-чү даражада 1ге барабар. Экинчи касиет негизи А боюнча Анын логарифмасы 1ге барабар. Биз баарыбыз билебиз, ар бир сан 1-чи даражада өзгөрүлбөйт. Ошондуктан 31-чи даражада 30га барабар болот. Үчүнчү касиет негизи А боюнча X, Y-тин логарифмасы логарифмдердин суммасына барабар болот. Мисалы, негизи 5 боюнча 2-нин логарифмасы кошу негизи 5 боюнча 10-дун логарифмасы. Бул жерде биз 2-ни 10го көбөйтөбүз. Ошондо негизи 5 боюнча 20-нын логарифмасына барабар болот. Биздин 4-чү касиет бул негизи А боюнча X'тин Y-ге бөлчөк болгондо логарифмдердин айырмасына барабар болот. Мисалы, негизи 2 боюнча 16-нын логарифмасы кемити негизи 2 боюнча 8-дин логарифмасы. Биз бул жерде 16-ны 8ге бөлөбүз. Жообу негизи 2 боюнча 2-нин логарифмасы. Биз бул жерде логарифмдердин экинчи касиетин колдонобуз. Ошондуктан биздин жообубуз 1 болот. Анда эмесе акыркы касиет бул негизи А боюнча X n-нчи логарифмасы барабар n көбөйтүлгөн негизи А боюнча X'тин логарифмасы. Бул жерде мисалы, негизи 5 боюнча 25 экинчи даражада логарифмасы, бул жерде экинчи даражасы логарифмдин алдына жазылат. Көбөйтүлгөн негизи 5 боюнча логарифманын негизи 5 боюнча 25-тин логарифмасына барабар болот. Мен ойлойм түшүнүктүү болду деп көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.